Дүйнөлүк жана салттуу лидерлердин съездинин элчилери институтун киргизүү жана форумдун миссиясын кеңейттүү, диндер аралык эңири диалог аянтчасын өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган ушул жана башка жаңычылдыктар бүгүн Астанада дүйнөлүк руханий лидерлер тарабынан жаңыртылды. Съездин катчылыгынын 21-жыйынында анын жакынкы 10 жылга өнүгүү концепциясы бекитилди. Иш-чараны ачкан Сенаттын төрагасы мамлекет башчысынын кайрылуусун окуп берди. Касым-Жомарт Токаев руханий лидерлердин адамзаттын глобалдык көйгөйлөрүн чечүүдөгү ролун баса белгиледи. Анын айтымында чакырыктарды жеңүү үчүн эл аралык коопсуздуктун жаңы системасын калыптандыруу маанилүү. Президент бул үчүн тынчтыкка жана стабилдүүлүккө чакырган дүйнөлүк кыймыл зарыл экенин белгилеген. Руханий лидерлер осы багытта күч жумулдуруп, барша адамзатка ортак проблемаларды. Руханий лидерлер күч бириктирүү менен жалпы адамзатка тиешелүү маселелерди чечүүдө чоң салым кошот деп ишенем. Катчылыктын бүгүнкү жыйыны ушул максатта уюштурулуп жатат. Казакстан ар дайым диндер аралык жана цивилизациялар аралык кызматташтыктын негизи болгон демилгелерди колдойт. Ал тышкы саясаттын негизги артыкчылыгы катары берилген. Дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин съездинин катчылыгынын ишине жигердүү катышканыңыздар үчүн баардыгыңыздарга ырзачылык билдирем. Әлемдік және дәстүрлі диндер көшбасшылары съезі хатшылығынан жұмысына белсене қатысқандарыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Диндер аралык форумга 23 өлкөдөн 28 делегация катышты. Алар ислам, христиан, иудаизм, буддизм, индуизм, дуасизм, синтоизм, ошондой эле башка диндердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болуп саналат. Коноктордун айтымында Астана көптөн бери өзүн дүйнөнүн руханий борбору катары көрсөтүп, анда 20 жылдан бери диний лидерлер бүт адамзатты тынчтыкка жана консолидацияга чакырып келет. When we see acts of terror, it is important to remind ourselves that we must meet together and we must show importance of peace and to find peace. Дүйнөдө террордук чабуулдар болуп жаткан маалда биз биригүү менен гана эң негизги нерсеге бүткүл дүйнөлүк тынчтыкка жетише аларыбызды ар бир адамзат өзүнө эскертиши керек. Бул окуя диалог жана тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу гана тең салмактуулукка жетүүгө болоорун көрсөткөн кадам. Анткени баарыбыздын келечегибиз бир. Биз бир планетада жашап жана биз бир үй бүлөбүз. Тарыхый жибек жолунун жээгинде жайгашкан Казакстан көптөгөн кылымдар бою түрдүү маданияттарды байланыштырган көпүрө болуп келген. Азыркы учурда ал жер Астана. At the Silk Route, it has been where different cultures, trade, commerce has come together over centuries. And now Astana shows that it continues to be a place where people meet. Белгилей кетсек, форумдун жүрүшүндө руханий лидерлер акыркы 7-чи курултайдын жыйынтыгы боюнча пикир алмашып, кийинкиси 2025 жылдын күзүндө өтөөрүн маалымдашты.